Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүн биз Кемин районундагы жыл жыйынтыгы тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Шакиров Кутбидин Абдрахманович, Кемин районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы, акими Кутбидин Абдрахманович студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Эскертип өтөйүн, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушу Кемин районундагы жыл жыйынтыгы боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар же пикирлериңиздер болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номери иштеп атат 0501 67-01-91 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар, аларды окуп, акимден жооп алууга мен аракет кылмакчымын. Кутбидин Абдрахманович, келиңиз, эми жалпы Кемин калкынын саны канча жана канча айыл аймактары, айыл өкмөттөр жайгашкан телекөрүүчүлөргө аннотация берип кетсек. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү Кемин районунда жалпысынан 52.905 калк жашайт. Кожолуктардын саны 12.497 түзөт. Бул мына Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жалпы Кыргызстанда АТРдин жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 2 шаар, анан 4 айыл өкмөтү түзөт. Ага чейин өзүңүздөр билесиздер, 13 айыл өкмөтү болгон болсо, бүгүн кыскаруулардын негизинде 2 шаар, анан 4 айыл өкмөтүнүн аймагына камтыйт да. Жакшы. Баарыбыз жакшы билебиз, эми бул Кемин району суу башатында турат, Чүй районунун башында турат, Ысык көл облусу менен чектеш десек болот. Андан тышкары айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулган райондордун бири. Быйылкы жылы айыл чарба тармагындагы ийгиликтер, жетишкендиктер кандай болду? Эми негизинен Кемин району айыл чарба багытында биздин Кемин районунда быйылкы башы 27.458 гектар жер аянты болсо, анын 3.192 гектары ал кайрак болуп эсептелет. 24.266 гектары сугат жерлери бар. Бүгүнкү күндө биздин дыйкандар айыл чарба тармагында 2025 жылы биз кылкандуу дан эгиндери менен анын ичинен буудай, арпа себишет, ошондой эле дан эгиндеринен жүгөрүнү айдашат. Негизинен бул айыл чарба тармагындагы багытта дагы картошка менен кызылча себишет. Быйылкы жылы эми күн ысык болгондугуна байланыштуу, суунун тартышчылыгына байланыштуу жылдага караганда кичине азыраак болду, түшүмдүүлүк. Но негизинен жалпы бул Кемин районундагы түшүмдүүлүктөр боюнча 11 айдын жыйынтыгы болсо керек. 11 айдын жыйынтыгында жалпысынан дан эгиндерини жыйноо боюнча алганыбызда 20 центнердин тегерегинде айланды. Ал эми кызылчанын көлөмү болсо, бул былтырга салыштырмалуу 70-75 центнерден түшүмдүүлүктөрдү жыйнап алдык да. Өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Негизи эле жалпы Кыргызстан боюнча быйылкы жыл аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө байланыштуу дыйкандарга кичине көбүрөөк кыйынчылык жаратып келди. Бул сиздердин эле Кемин районунда эмес. Суу маселесин ошо чечүү боюнча кандай иштер аткарылды? Балким жасалма көлмөлөрдү дагы кошумча жасадыңыздарбы деген суроо да. Бул жалпы район боюнча алганда райондор аралык каналдар 70 километр түзөт. Ал эми ички чарбалык сууга суу берүүчү каналдарыбызга 500 километрден ашык биздин ички чарбалык каналдарды түзөт. Суу берүү боюнча быйылкы 2025 жылда биз эми Кемин району суу башы болгондуктан көп деле көйгөй жаратылган жок. Биз ирети менен биз өзүбүздүн Кемин районунда болгон суу бөлүштүрүүнүн алган ушул сууну берип аттык. Негизинен бул дыйкандар жүгөрү өстүрүүдө, ошол өз мезгилинде
будайларды, арпаларды сугарганга мүмкүнчүлүк жакшы эле болду. Быйыл көп деле маселе жараткан жок. Сиздерде болгон эмескенде жакшы. Андан тышкары мамлекет тарабынан дагы муну Кыргыз Республикасынын президенти жана ошондой эле өкмөт өзгөчө көңүл буруп атат да, дыйкандарга, фермерлерге жеңилдетилген насыяларды берүү, субсидия боюнча, техникаларды таратуу боюнча сиздерде быйыл бул багытта иштер жүрдүбү? Жүрдү, жанагы биз суга сууну өз мезгилинде дагы кошумча айтып кетейин. Берүү максатында биз 2025 жылдын вегетационный периодко жакын биз көлмөлөрдү, суткалык БСРлерди тазалоо иштери жергиликтүү бюджеттин эсебинен, анан мамлекет тарабынан дагы каналдарды оңдоп түзөө иштери өз мезгилинде болуп, суга суулар берилди. Ал эми сиз айткан субсидияларды берүү боюнча дагы биздин айыл чарбасын каржылоо 13 долбоорун алкагында Айыл банк аркылуу 51 миллион 200 миң сомдук, элдик банктан 50 миллион 822 миң сомдук жеңилдетилген 10% насыя берүү каралган. Бүгүнкү күндө алардын аткарылышы боюнча 29 кишиге 23 миллион 460 миң сом насыя берилген. Бардыгы 66 дыйкан 59 миллион 90 миң сомдук жеңилдетилген 10% насыя алып быйыл иштетилген. Лизинг боюнча 2025 жылдын 4 ай ичинде фермерлер тарабынан дыйкан чарбалар, ал эми жеке чарбалар болуп, айыл чарба техникаларынан 13 миллион 389 миң сомдук 4 дана техникалар сатылып алынган. Жакшы. Жакшы көрсөткүчтөрүңөр бар экен. Эми айыл чарбасын жалпылап айтканда жыйынтыктарыңыздар 11 айга көрсөткүчтөрү жалпы жакшы экен десек болот экен да. Эми албетте сөзсүз түрдө Кемин району бир гана айыл чарба менен токтолбостон өндүрүш тармагына да өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бул акыркы мезгилде ачылып аткан ишканалар. Мен айтып аткан сөздү тастыктайт да, келиңиз эми ошо өндүрүш тармагына өтсөк, иштер кандай жүрүүдө? Өндүрүш тармагында өзүңүздөр билесиздер, былтыркы жылы биз Кемин районунда чоң цемент заводдун курулушу болгон. Ага президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү катышып, чоң долбоор жалпы республика боюнча 100 объекттин ичинен биздин ушул клинкер Теректаш клинкер заводунда келип туруп өзү катышып берди. Андан берки быйылкы жылда 2025 жылга биз пландаган мына Адылбек Алешевич өзү катышып Eternal Energy деген компания менен 160 гектар жер бергенбиз. Ал 160 гектар жерге жалпы көлөмү где-то 70 миллион тегерегинде акча салынып, доллар эсебинде, АКШ доллары эсебинде. Бүгүнкү күндө курулушу 50 мегаватт күн электр станциясы курулду. Ошонун 50 мегаваттык берүүсүнү жакынкы арада президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан барып ачылуу күтүлүүдө. Ал эми өнөр жай тармагынан Кемин районунда быйылкы жылы шагыл заводдордон 2 кичи шагыл заводдоруна ишке берилди. Ошондой эле 2 заправканын курулушу бүттүп берилди. Дагы бир асфальт заводу Теректаш жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан асфальт заводу курулуп, бүгүнкү күндө ошол өздөрү ташыган аймакта 3 километр асфальт жол курууга да жетишти да. Ошондой эле бүгүнкү күндө Кемин району өзгөчө өнөр жай тармагына багытталган көп иш-чараларды аткарып атабыз. Жакынкы арада ошол президент келүүсүндө биздеги жанагы Кемин датканы билесиздер да. Ошол Кемин даткада мурдагы Z-цемент цемент заводунун курулушу мурда 2013 жылдары токтоп калган болсо, ошол Кемин районунда быйылкы жылы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө Z-цемент жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан 127 миллион долларлык
чоң заводдук курулушу болуп атат. Суткасына 3200 клинкер, 1600 тонна даяр цементти чыгарууга, маркасы ошол 400 М400 деген марка менен чыгарууга, бул буюрса 26-жылы бүтүп ишке берилет. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул электр энергиясы тартыштыгына байланыштуу бизде мини ГЭСтин курулуштары башталды. Бул Ак Түз айылында, Кичи айыл өкмөтүндө бул дагы анын курулушу башталып, бул деле жакынкы кийинки жылдары пайдаланууга берилет. Ошондой эле быйылкы дагы биз пландаштырган Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө чоң кирпич заводуну дагы суткасына 200 000 дана кирпич чыгаруучу заводдун курулушу менен инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Буюрса бул бүт кагаз иштери бүтүп калды. Аны дагы 2026-жылы баштайбыз. Ошондой эле быйылкы жылы дагы өнөр жай тармагында биздин жанагы жылтыр участкасында шамалдын көп болгондугуна байланыштуу былтыркы жылы биз инвесторлор менен сүйлөшүп, ветровой шамал электр станциясын куруу боюнча дагы иш жүргүзүп атабыз. Азыркы күндө 3 компания өзүнүн изилдөөлөр боюнча аппараттарын коюшкан эле. Ошолордун бирөөсү азыр изилдөөнүн жыйынтыгы чыгып, эмки жылдан баштап ал деле 250 миллион доллардын тегерегинде ушул шамал электр энергиясын куруу боюнча дагы иштерди жүргүзөбүз. Бул өтө маанилүү, жашыл экономика, экологияга да зыяны жок. Өтө жашыл экономика. Ооба. Ошондой иштерди жүргүзүп атабыз. Ошондой эле биз Чым Коргон айыл өкмөтүндө 350 гектар, 344 гектар жерде күн электр станциясын куруу боюнча, солнечный батареяларды коюу боюнча Инбао деген Кытай компаниясына дагы жерди биз фонд зеленый энергетика аркылуу бергенбиз. Алар азыркы күндө иш кагаздарын бүтүрүү аракетинде болуп атат иштер. Жалпылап айтканда, жалпы район боюнча өнөр жай тармагы мындан ары дагы көп өсүп өнүгүүлөр болот. Негизинен анан бул биздин экономикага дагы сиз айткандай өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө, жумуш орундарын түзүүгө, ошондой эле биздин жалпы райондун көрсөткүчтөрүн эмки жылы буюрса көп жакшы жетишкендиктерге жетишебиз. Чындыгында өтө алгылыктуу иштер жүргүзүлүп атыптыр да айтып өттүңүз. Мынакей азыр Кыргызстанда курулуш тармагында керектүү цементтерди, ошол эле кыштар чыгат экен. Андан тышкары жашыл экономикага буга урматтуу президент дагы өзгөчө көңүл буруп атат. Бул багытта дагы иштер алып барылып атыптыр. Угуп атып мен өтө кубанып атам. Чынында мактоого татыктуу ишканалар ачылып атыптыр да. Эми бул ишканалардын ачылышы менен сиз айткандай эле сөзсүз түрдө жумуш ордулары менен камсыз болунат. Андан тышкары салык да көбөйөт да. Ооба, салыктын көрсөткүчтөрү көбөйөт. Жергиликтүү бюджеттин дагы көлөмдөрү көбөйөт. Мына буларга дагы улай, мына Бакыт Эргешевич өзү баш болуп, биздин Агрокуш жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан бизде Кемин районунда мурдагы мебельный линолеум чыгаруучу заводду кайрадан ошол Агрокуш компаниясына берип, бүгүнкү күндө чоң тоокторду бир 40 күндө 300 000 тоок бакканга мүмкүнчүлүгү боло турган биз ошол Агрокуш компаниясы менен бүгүнкү күндө ал жерде жемди кайра иштетүүчү дыйкандардан жүгөрү будайларды сатып алып, ошол биздин жанагы кормовой базаны дагы куруп атабыз. Ошол Агрокуш тарабынан бул эгерде жөжөлөрдү ошол жактан чыгарып анан сата турган болсо, багып туруп 300 000 тоокту багып туруп өстүрө турган болсо, ошол биздин жалпы Кыргызстанга импорт болуп аткан бройлер тоокторду өстүрөбүз деп пландаштырып атабыз. Ошол
Кыргызстандын импортунун бир 8-9% жаап берет деген ой болуп атат. Мына Бактар Кеччи өзү барып капсуласын салды. Ал деле жакынкы арада уже жаңы жылдан баштап жаңы ошол бройлер тооктардын жүжөлөрүнү чыгарган объектибиз бүттү. Аны чыгарып туруп элдерге реализация кылып баштайт. Азаматсыздар. Чындыгында өтө кубанычтуу, жакшы жаңылыктарыңыздар бар экен да. Эми салык көрсөткүчтөр 11 айдыкы кандай болду? Себеби өзүңүз айтып аткандай эле акырындап өндүрүш, өнөр жайы өсүп атыптыр да. Салык өсүп атабы? Да. Салыктын салык эмес түрлөрүнөн бизге коюлган план 174 миллион 553 миң болсо, бүгүнкү күндө топтолгону 201 миллион 43 миң сомду түздү. Бул көрсөткүч өсүү темпи 140%га мындай түзүп атат. Салыктардын түрлөрү боюнча 173 миллион 546 миң сом план коюлган болсо, анын аткарылышы 172 миллион 796 миң сомду түзүп, 101%га көрсөткүч болуп атат. Жалпы пландын район боюнча бардык салыктын планы 240 миллион 443 миңди түзгөн. Анын аткарылышы 249 миллионду түзүп, жалпы 103%га чыктык 11 айдын. 11 айдын жылдын жыйынтыгы менен дагы көйдөлөт болуш керек. Да, өзүбүз бизге коюлган планды өсүү темпи менен аткарабыз деген ойдобуз. Эң жакшы. Эң жакшы. Өндүрүш, айыл чарбасындагы өсүштөр байкалып атат. Салыктан эле байкалса болот муну. Эми келиңиз, өтө маанилүү болгон бул социалдык тармак өтөлүктө. Калктын саны сиздерде албетте Кемин районунда 60 миңге жетпейт экен. Аз, бирок ага карабастан социалдык тармактагы ошол 60 миң калктын жашоосун жакшыртууга кандай иштер жүргүзүлүп атат? Башкача айтканда, эң маанилүү болгон эле мектептерден баштасак, бала бакчадан. Биздин Кемин районунда жалпы билим берүү мекемелери 30 мектепти түзөт. Анын ичинен 25, андан сырткары 25 мектепке чейинки билим берүү уюмдары, булар детсадтар. Бүгүнкү күндө жалпы мектепте 844 мугалим эмгектенсе, детсадтарда болсо 142 тарбиячы эмгектенет. Бүгүнкү күндө эми негизинен мектептер боюнча жалпы айтсак, окуу процесстери үзгүлтүүгө учурабай 25-26 жылга кабыл алынган пландар менен класс комплекттер бекитилип, бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Негизги ошол мектептердин бүгүнкү күндөгү, мен мына 1,5 жылдай жетекчи болуп келген болсом, көптөгөн көйгөйлүү маселелер бар экен. Ошолорду чечүү багытында биздин Кемин райондук өнүктүрүү фонду тарабынан көптөгөн бир иш-аракеттерди жүргүздүк. Андан сырткары республикалык бюджеттен иш-аракеттер болуп атат, жергиликтүү бюджеттен дегендей. Мына Кемин районунда кандай ошо көйгөйлөр чечилди? Бүгүнкү күндө азыр 2 детсадтын курулушуну баштаганбыз. Бала бакчалар. Бир мектептин курулушу, анан бир мектеп Дүйнөлүк банк тарабынан Боролдой айылына салабыз деген азыр иш кагаздарыбыз бүтүп калды. Долбоор, ооба. Анан ошол Кичкемин айыл өкмөтүндө кечээ президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү жаңыдан дайындалып, Азамат Кыргызбаевич менен дагы ошол Кичкемин айыл өкмөтүндө Илич айылындагы генерал Бакаевдин атындагы мектепке барып көрдүк. Ал деле 1959 жылы курулган эски мектептердин катарына кирет. Ошону жаңы мектеп куруу маселесин да каралды. Ошол Илич айылында бүгүнкү күндө 100 орондуу бала бакчанын курулушу болуп атат. Эмки жылы буюрса май-июнь айларында же болбосо кечигип барсак эгемендүүлүк күнүнө бүтүрүп тапшырабыз деген пландарыбыз бар. Ал эми жергиликтүү бюджеттен болсо, ошол биздин Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө 60 орондуу бала бакчанын курулушу башталган. Акбекет айылында ошол
аны эмки жылкы план менен планга бүтүрөбүз, киргизилген. планга киргизебиз деп. Ал эми мектептердин кандай көйгөйлөрү болгон? Биринчиден мен жетекчи болуп келгенден баштап Кемин районундагы ошол 30 мектепте бүт кыдырып чыктым. Ал жерде мындай алганда негизинен окуу процесстери жакшы эле болгон. Ошол материалдык техникалык базалары төмөн болгон мектептер албетте жок эмес болгон. Аны жоюу максатында көп мектептердин жылуулук системаларын оңдоп бердик 2 жылдан бери. Мисал алып кетсек, мына Кемин шаарында 3 мектеп болсо, 3-өнүн 2-өсүнө, Чоң Кемин айыл өкмөтүндө бир 3 мектептин жылуулук системасыны, Кичи Кемин айыл өкмөтүндө 2 мектептин, Чымкургон айыл өкмөтүндө дагы 2 мектептин ушул жылытуу системаларын оңдоп, бүгүнкү күндөгү жаңы заманбап печкаларды койдуртуп, бүгүнкү күндө мына быйыл азыр кышка киргенде ушул окуучуларыбызга, мугалимдерибизге жакшы шарттарды түздүк деп ойлойм. Өтө маанилүү себеби тоолуу аймаксыздар. Тоолуу аймак эң жылуу болуш керек сөзсүз. Биздики асманыбыз жакын дегенде кар дагы биринчи түшөт экен. Эң ойлогонубуз эле биринчи ошол мектептердин балдарга ошол жылуулук системасы жакшы болуш керек деген максат менен. Андан сырткары ушул биз мектептердин барганыбызда окуу куралдары менен камсыз болуш боюнча, андан сырткары парта стулдарына чейин барып көрдүк. Азыркы күндө мен өзүм план койгон боюнча бир 7-8 мектептин жалпы эми биз бүт эле билим берүү министрлигин эле карап турбай, биздин мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол мурдагы ошол курулган бойдон парта стулдарда окуган мектептер да бар экен. Бүгүнкү күндө бир 7-8 мектепке парта стулдар менен керектүү эмеректерди керектүү эмеректерди сатып берип, аларга шарт түзүп, алар менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Анан жанагы жылуулук жакшы болуш үчүн кээ бир мектептердин сырттарыны бүт обшивка кылдык, жылуулатып, себеби чоң шелдер менен, мисалы жылуулук дегенде эле биз аны көмүр менен, отун менен камсыз кылыш эмес, биз ошол мектептин жылуулугу кандай болот экен деген эмеде биз жанагы эң биринчи ошол дубалдарын сырткы дубалдарды. Мисалы Кемин районундагы, Кемин шаарындагы Жалил Садыков атындагы мектепке барып туруп, өзүм деле барып курулуштарын жүргүзгөндү көрдүм. Бүгүнкү күндө мисалы мурда көп топливо кеткен болсо, кичине болсо дагы үнөмдөлөт экен. Андан тышкары биз жакшы билебиз, социалдык тармактарда дагы бул боюнча көп айтылып келип атат. Эми бул мактоо иретинде айтып койчу сөз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, себеби Кеминге барып мен өзүм дагы көрүп, жанынан таанышып келгем. Көп жылдардан бери оңдолбой келген, көйгөй жаратып келген кеминдиктердин оорукана маселеси чечилип атыптыр да, райондук. Бул оорукананын маселеси мен келгенде дагы акыбалы ушундай маселе экен. Себеби бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселе болуп, бул Кемин районунда оорукана маселеси турат. Анын ичиндеги жетишпегендиктерди айтып кетсем, эми биринчиден албетте. Бул жетишпегендик, бул врачтардын жетишсиздиги, адистердин, дарыгерлердин жетишсиздиги болуп атат. Бул больницанын быйылкы жылы башталалы деген план Кыргыз Республикасынын Министрлер комитетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын төрагасы генерал полковник Камчыбек Кыдыршаевич Чоң Кемин өрөөнүн өзүңүздөр билесиздер. Бир Мирбек деген бир жигитибиз ошол колунан ажырап кайрылуу жасаганда, ал киши өзүнүн кишилерин жөнөтүп үй салып берүү чечим кабыл алып, анан үй салып бүтүрүп 40 күндө
ошонун ачылышына барганда биздин аксакалдар, биздин эл менен жолугуп отурганда дагы маселе көтөрүлүп, ошол жерде азыркы күндөгү больницанын оңдоо маселеси көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө андан кийин эле бир көп өтпөй, бир 2 жумадан кийин кайра барып, биздин Кемин райондук оорукананын аймагына төрөт бөлүмүнүн курулушун баштоо боюнча капсула салынды. Эң жакшы. Ал 50 койкалуу болуп атат бүгүнкү күндө. Анын ичинде бүт ошол биздин төрөт бөлүмүндөгү кабыл алуудан баштап кандай, мисалы операционный болобу, жанагы эне бала жатчу комнаталар, дарыгерлер боюнча 3 этаждуу жаңы заманбап төрөт үйүнү салууну пландаштырып атабыз. Андан сырткары бүгүнкү күндө Кемин районундагы ошол жалпы дарыгерлер практикалык борборунун имараттары эскирип, мен айткан жанагы врачтардын жетишсиздиги бул жанагы аларга келип жашаганга шарт болбогондуктан мурдагы инфекционныйды бүгүнкү күндө биз жатакана кылалы, ошол келген врачтарга квартира кылып берели деп туруп, бүгүнкү күндө азыр тендерди мэрия тарабынан бердик. 18,5 миллион сом тегерегинде 11 квартиралуу бул жалпы дарыгерлерге шарт түзүп атабыз. Эң сону. Андан сырткары дарыгерлерге дагы биз Кемин шаарында 90 үй бүлөгө арабтар менен Ассалам фонду менен бир көлөмү 80 миллион сомго 90 квартираны ремонт кылып атабыз. Мурда жашабай калган, брошенный болуп калган квартиралар соттун чечими менен мэрия тарабынан алынган. Ошол квартиралардан дагы биз врачтарга бир 5 врачка бөлөлү деген ой болуп атат азыр. Бул деген сөз ошол Кемин району бул стратегиялык жолдун боюнда жайгашкан район экенбиз. Бул жагы балыкчыдан чыккандан кийин Токмокко чейинки 120 километрдин тегерегинде аралыкта Кемин району тейлейт. Бул жерде көптөгөн жана кырсыктар, авариялар болот экен. Бүт эле биринчи медициналык жардамга биздин Кемин районуна райондук ооруканага катышып, келишип, ошондон дарыланганга же болбосо ошол жерге биринчи помощько келишет да. Кемин райондук төрөт бөлүмүнүн курулушу менен бүгүнкү күндө дагы пландаштырып атабыз. Ошол жатакананы, анан мурдагы эски гинекологияны кече күнү ошол Ыйгар Мукто өкүл Азамат Кыргызбаев менен сүйлөштүк. Анын дагы сметалык баасы капиталдык ремонтко жаткан 2 этаждуу имаратыбыз бар. Ал ошол имаратты дагы биз капиталдык ремонтко 35 миллион сом тегерегинде аны Ыйгар Мукто өкүл жардам берип чечип беребиз деди. Роддомдун ачылышы менен ошол благоустройствосы больницанын жалпы эле врачтарга шартты түзүп, эмки жылы 31-августка чейин буюрса көп ошол больницаны бир иреттеп алабыз деген ойдобуз. Ал бүгүнкү күндө больничный көчөнү билесиздер. Ал деле бүт район боюнча мисалы терапия болобу, хирургия болобу же роддом болобу, бүт элдерибиз ошол жолдон жүрөт. Ошол жолду жарыктандыруу менен жалпы көлөмү 20 миллион сомдун тегерегинде 1,5 километр жол дагы оңолуп, бир жолу ошол бир тараптуу оңдоп кетели деген максат болуп атат да. Анан эми роддомдун неге ошол маселеси төрөт үйү маселеси келип чыкты дегенде, бул чындыгында бүгүн ачык айтышыбыз керек. Мына Кемин районунун жашоочулары дагы угуп турса керек. Бул көйгөй каяктан чыкты? Мисалы бизде акушер гинекологдор дагы жетиштүү эле болот экен мындай алганда. Бирок ошол биздин төрөт бөлүмүбүз кандайдыр бир себептер менен жылына 850дөй бала төрөлсө Кемин районунда, анын 350дөйү гана биздин төрөт бөлүмүнө барып кайрылышат да. Бирок учетто жанагы биздин
апалардын, эжелердин, бүт кыз келиндердин учетту кармашы биздин райондо эле болот. Бирок төрөгөндө ошол Токмок, жакынкы Токмок шаарына, анан Бишкек шаарына барып төрөйт экен. Ошого заманбап ыңгайлуу роддомдун курулушу бүтсө, буюрса бизде ушул адистер дагы толуктанып, Кемин районунун жашоочуларына дагы шарт түзүлөт. Ооба, жакшы. Бул жерде мен сизди баса белгилеп өтүп кетейин. Сиздер өзүңүз айтпадыңыз мынакей көйгөй дарыгерлердин жетишсиздиги деп. Бирок ошол көйгөйдү чечүү үчүн кадамдарыңыздар жакты. Материалдык жардам берип, башкача айтканда үй куруу менен мен ойлойм Кемин Бишкектен өтө алыс жайгашкан эмес. Мыкты дарыгерлер сиздердин районго барат деп. Убактыбыз аябай тар болуп атат. Ошол себептен өтө маанилүү суроо дагы бир маданият жана спорт тармагына анан баарыбыз жакшы билебиз. Кемин бул туризм өнүккөн Чүй облусундагы райондордун алдыңкы сап башында турат да. Ошол боюнча кыскача маалымат берип кетсеңиз. Маданият спорт тармагы боюнча айтып кетсем, эми биздин Кемин районунда мындай сыймыктануу менен айтсак болот. Биздин ушул маданият тармагына эмгек сиңирген көптөгөн агаларыбыз, эжелерибиз бар экен. Ошол эжелерибиз, агаларыбыздын артынан келе жаткан муундаган маданият тармагында бир топ өздөрүнүн салым кошуп келишүүдө. Быйылкы жыл эле мына 2025 жылды жыйынтыктап атып, мен бекеринен мына Кемин районунда 90 жыл деген калпакты кийип келген жокмун. Байкадык. Себеби быйыл биз мына жылдын аягына чейин Кемин району түзүлгөндүгүн 90 жылдык юбилейлик иш-чарасыны мына өткөрүп келдик. Мына жалпы район боюнча көптөгөн даталуу күндөрдү, анан маданият тармагындагы биздин ошол 4 айыл өкмөтү 2 шаарда маданият үйлөрүнүн акыбалдары, китепканалардын бүгүнкү күндөгү акыбалдары боюнча толук маалыматым бар. Буларды бүт кыдырып чыктым. Анча-мынча бир китепканалардын бир корпустарын эми жакшылык иштин артында дагы мындай кемчиликтер да болот экен. Ошол Кемин районундагы анча-мынча бир китепканаларды бириктирүү боюнча мен айыл өкмөттөргө, менин орун басарларыма тейлеген тапшырмаларды бергем. Мына бүгүнкү күндө борбордук китепкананы биздин жаныбыздагы жакшынакай Сондун 2 кабатына көчүрүп келдик. Андан сырткары бул маданият тармагында биздин ошол райондук клубка чоң экранды алып бергенбиз. LED экранды 4/10 болобу, ушундай да чоң да. Бардык иш-чараларды бүгүнкү күндө ошол клубтан өткөрүп, бүгүнкү күндө ушул балдардын балатысынан баштап биринчи үйүн болобу, кайсыл мероприятиялар болсо, иш-чаралар болсо, ошол мероприятиялар бүгүнкү күндө өз деңгээлинде өткөрүп келатабыз. Эми маданият демекчи биз негизинен эле мен жетекчи болуп келгенден кийин Кемин шаарындагы жалпы эле мамлекеттик, муниципалдык ишканалардын имараттарына барып, анан көптөгөн мисалы жолдордогу биз тазалык маселесини былтыртан бери катуу колго алганбыз. Мына былтыркы жылы көптөгөн көчөттөрдү эктик, кышы менен жолду боюндагы Бишкек Нарын Тоорогартты жолдун боюндагы тазалыкты деп айтсам, куураган дарактардын өсүп турганын биздин айыл өкмөттөрдүн алдында түзүлгөн муниципалдык ишканалардын кызматкерлери тарабынан былтыр кышы менен экологиядан уруксат алып алып, куураган дарактарды бүт тазалап чыктык дегендей. Анан туризм багытынан алсак, сиздин суроо боюнча, биздин Кемин району туризм багыты боюнча өзүңүздөр билесиздер, бул өзү жаратылышы кооз аймакка кирет, салкын аймакка кирет. Ошондой аймакта бүгүнкү күндө биздин Кемин районунда, чоң Кемин өрөөнүндө конок үйлөрү бир топ бүгүнкү күндө заманбап болуп туруп, Ашу, Ала куш деген 5 кашка деп, ушул Арча деп бүт конок үйлөрүбүз бүгүнкү күндө
ушул жалпы биздин мекендештерибизди, андан сырткары чет өлкөлүк конокторубузду күтүп алып, этно конок үйлөр десек болот да, кыргыздын колоритинде жасалган. Этно конок үйлөрү десек да болот. Ошентип кызмат кылып келатабыз. Анан быйылкы жылда 2025 жылда биз дагы бир жетишкендик деп айтайын. Кемин районунда Чолак айылындагы жанагы поезд жолунун боюндагы каттамасы бар эмес беле? Ошону көп жылдардан бери көйгөй болуп, кээ бир ошол ишкерлердин куруп алган зданиясынан 2 метрлен ар жактан поезд өткөн да. Өтө кооптуу болгон буга чейин. Ошол көптөгөн тапшырма түшкөн экен мага чейин деле. Биз ошол ишкерлер менен 25 ишкер менен сүйлөшүп, аларга айыл өкмөт тарабынан жерлерди берип, аларга шартты түзүп берип, алардын бүгүнкү күндө эми ал деле апам каттамасы Кемин районунда бренд болуп калды. Бренд болуп калды, туура. Бренд аркылуу бул өзүңүздөр билесиздер, дүйнөнүн кээ бир мамлекеттерине барып, каттама бышырып келген апаларыбыз да бар. Бирок бүгүн Кемин району десе, келген коноктор сөзсүз каттама апамдын жанагы сүт чайын, каймак, свежий жанагы чаң каймактарды ошол жерден барып даам татып кетсе болот. Бүгүнкү күндө ошол каттаманын толук бүтүрүп, мына быйылкы сезондо өтө бизге деле ыңгайсыз болду. Ал жерде биз курулуштарды жүргүзүп алганбыз, алар өздөрү көчүп алышкан. Бизге мындай айтканда тоскоолдук эмес, алардын сезону да келип калып, сезондо биякта чаң болуп атат, кээ бир блогерлер барып тартат, соцсеттерге чыгарат, ошолор менен дагы бирок менимче ошондой жыйынтыгы жакшы болду. Мына күздө баратып көрүп, өзүм да тартып кеттим ал жерде. Мурдагы бардык шарттар менен экен да. Да, мурдагы кардарларга караганда бүгүнкү күндө өздөрү ошол жеке ишкерлер айтышып атат, биздин кардарлар бир 15%-дан 20%-га чейин көбөйдү депчи. Күзүндө дагы барсак, бул Бишкек Нарын Торгат жолу экен. Бул жагы Сүкөл областы, бул жагы Нарын областы. Эми альтернативный жол Жалал-Абад жолу дагы ачылып калса, анда 2 область эмес, бир 5 областы мындай ысык каттамалар менен тейлөөгө шарттар түзүлдү. Ооба, биздин убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Мен сизге эркин микрофон берейин. Жалпы кыргызстандыктарга жана ошондой эле эмендиктерге ушу кирип келе жаткан жаңы жылдын жыйынтыгы боюнча дагы айтылып калган сөздөр болсо, кайрылып кетсеңиз болот, каалоо тилиңиз болсо айтып өтсөңүз болот. Себеби чындыгында Кемин районунда сиздин сөзүңүздөрдү жалпылап айтканда алгылыктуу мактана турган иштер көп болуптур да. Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Чүй облусунун тургундары, анын ичинде Кемин районунун тургундары, сиздерди келе жаткан жаңы 2026 жыл менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Быйылкы жыл кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн бир аябагандай бир тарыхтын жылы болду десек жаңылышпайбыз. Себеби мына биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган мамлекеттик кызматкерлер дайыма президенттин тапшырмасынын алкагында элдин эң биринчи болгон маселелерин чечүүдө көптөгөн бир иштерди аткарууда ушул жемиштүү жылдардын бири болуш керек. Ошондой болсо дагы келерки жылдарда биздин кыргыз элине тынчтык, амандык, ар бир үй бүлөгө токчулук, молчулукту каалайт элем. Дайыма Кыргызстан биздин өлкөбүз, биз өз өлкөбүздө гана бактылуу жашоого акылыбыз дегендей, биз өз өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө ар бир жаран салым кошуп келсек, буюрса биз гүлдөп өнүккөн өлкөдө жашайбыз деген үмүттөбүз. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Ийгиликтер болсун.
Рахмат, Купин Абдрахманович, убактыңызды бөлүп, түшүнөбүз, бул жыл жыйынтыкталып атат, ишиңиздер көп. Ошо аралыктан кенен маалымат берип, иштелип аткарылган жумуштарыңыздар боюнча айтып бергениңизге ыраазычылык билдирем. Гемин элине сиздин жүзүңүздө биз дагы келе жаткан жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ийгилик сиздерге. Рахмат, жон. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.